Баткен облусунун Разаков шаарына караштуу Мырзапачы айылында 1000ге чукул эл жашайт. Айыл өлкө борборунан 1000 чакырым алыста. Тажикстан менен чек арада жайгашкан. Айылда жөлөк пул ала албай жүргөн туруктуу жумушу жок жарандар менен мигранттардын үй бүлөлөрү бар. Бул тууралуу тургундар айылга келген акысыз адвокаттарга айтышты. Биздин айылыбыз чек арага болгондугуна байланыштуу элибизде дагы жумуштар жок. Кичине кыйынчылык болгондуктан миграция кетип жатат, чет жака барып иштеп келип жатат. Эми ошонун балдарыга пособие жок. Пособие тууралайлы деп барсак, бардыгы эле миграцияда иштеп жатат экенсиңер, миграциянан акча табылат деп пособие берилбейт да бизгечи. Ошондон кичине кыйналып жатат балдарыбыз. Жарандардын туруктуу иш жайы болбогондуктан ошолор бир жерде иштеп туруп, бир-эки жолу айлык алгандан кийин ошолор боюнча эле эсептеп чыгарып атат да. Ал жерде иштебейби данный момент ошону аныктап, бир кандайдыр ошолорго көмөк көрсөтүп жок да. Жөн эле ошол сени доходуң ашып кетип атат деп неме кылып атат. Ошондой эле кооптуу аймактан көчүү үчүн мамлекеттен жардам ала албай, турак жайга муктаждар жер участогун ала албай жүргөндөр бар. Бул жерде основной сай өткөн, ал жерден сел келип турат экен постоянно. Ошол жерде силоопасный зонада 5 үй бүлө жашайт экен. Алар көп жылдан бери кайрылып атабыз дейт, МЧСке кайрылып атабыз дейт, мэрияга кайрылып, акиметке кайрылып атабыз, но жер болуну берилбейт экен. Алар бизге дейт ошол немеде кыш бүткөндөн кийин дейт эскертүү келет дейт. Сел келип калса неме кылыңыздар. Ошону алдын алуу максатында бир жерден жер болуп берип турак үй куруу үчүн. Көчүп чыгып кетүүгө эч кандай жардам жок дейт. Ал эми буга чейин мамлекеттен турак жай салуу үчүн жер алып, бирок тактала элек чек ара аймагына жакын жайгашкандыктан үй кура албай жүргөн жарандар да жок эмес. Турак жай боюнча мына границадан берилген, бизди салдырбайт. Даже кызыл китептерге чейин берилген. Барсак солдаттары жүгүрүп келет, эч салышка илаж жок. Жөн ар үйдө 2008-ден бери бере турган 2-3 семья бир үйдө план берилбейт. Өздөрүнүн укуктарын жакшы билбегендиги, андан кийин ошол арыз менен кат жүзүндө кайрылып, ошо мэрияга ошолор өздөрүнүн укугун талап кылбагандыктан ошондой неме келип калган да. Арыз боюнча эмне кылып атат, толук маалымат жок да буларда. Толук маалымат берип, биздер ошол жер ушунча жакын ортодо ушунча жерди трансформация кылып атабыз, турак үй куруу үчүн болуп берүү жөнүндө сиздердин очередиңиздер ушунча экен боюнча деп ошону так маалымат албагандыктан олар өздөрүнө эме кылбайт. Андан кийин аталган айылга барган Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун адвокаттары жарандарга акысыз укуктук кеңеш беришти. Мындан ары да зарыл учурда элдин укуктук көйгөйлөрүнүн жеринде ыкчам чечүү үчүн айылга акысыз адвокаттардын тийиштүү мекемелеринин даректери жазылган маалымат тактайчасы илинди. Бул иш-чаралар Access уюму аркылуу ишке ашырылып жаткан Укугуңду бил долбоорунун алкагында уюштурулууда.